кирдик. Киргенибизде мындай главный болуп турат. Главный жактан дагы кирсеңиздер болот. Или болсо ортодогу торговля дегенди бассаңыздар, өйдө жактан P2B деп турат. Ушуну басабыз. Басканыбызда бул жерден P2B торговляга кирип калабыз. Купитке карайбыз. Купитте бул мерчант, анан баасы өтө кымбат. 89.48ден коюп койгон. Мбанк, Темирбанк 5 карточканы киргизсе болот. 5 карточканы киргизип койгон. Андан кийин уже бул жагы мындай меркерлер эле, мерчант эмес. Алардыкы бир аз арзаныраак болот. Бирок абайлашыбыз керек, бир аз Ногу? Жок, бул меники эмес. Меники Али 2201 деген. Так, бул жерде көңүл буруп карай турганыбыз 87-70тен бул сатам деп атат азыр. Бирок лимит 7131. Доступна 99 бар экен. Бунуку ушул эле суммасы бар экен. Бизге эгер ушул 100 жетиштүү болсо, анда ушудан сатып алсак болот. Анан дагы карай турган жерибиз оң жагында мына Мбанкке эле сатам деп атат. Мбанкке эле акчасын которосуздар, сатып аласыздар. Эгерде Оптима боло турган болсо, анда Оптиманы издешибиз керек. ылдыйкыда Бакай, Оптима, Демирбанк деп турат. Лимит бул жерде дагы көңүл бура турган жерибиз. Лимит 30 миңден өйдөгө сатам деп атат. Доступна 999 бар экен. Көрдүңүздөр мынакей. Эгер лимит чоң болсо, анан бул жакта биз мисалы үчүн о деңгиде же Оптимада же Демирде болсо акчабыз, анда ошол картаны карайбыз и сол жактан лимитинде эле карайбыз. Карап түшүп келе беребиз. Так, азыр Мбанктагы биринчидегин сатып алайлы мисалы үчүн. Ушуга кирдик, мисалга 100-дүн сатып алайлы биз. Так, буну баардыгын сатып алат, себеби бир лот менен баарын бир сатам деп атат. Баарын койдум, Мбанк деп турат. Так, бул жерде немесинде карап коебуз, мынакей условиясын жазып койгон. Так, после оплаты обязательно загрузите квитанцию дейт. Англисчеде жазып коюпбуз. И от третий лист не принимаю деген. Так, разместить ордер, биздики өзүбүздүн атыбыздагы болгон үчүн неме кыла беребиз. Так, карта в чат дейт. Чаттан берем деп атат. Бунукунда көрөбүз. Так, фамилиясы Александров Адаменко деген адам экен. Могу чатка киребиз. Чат дегенге киребиз. Чатка кирип туруп, бул адам менен сүйлөшөбүз. Здравствуйте. Дайте. Дайте нам так реквизит. Третье лицо не принимаю деп коюңуз дагы. Так, мынакей реквизит жөнөттү. Буну скопировать этебиз. Так, андан кийин Мбанкка киребиз. Мбанкка кирип, так, по номеру картаны басабыз. Так, номер картаны коебуз. Мбанк деп чыкты. Так, аты жөнү пока чыкпады. Эми азыр акчаны койгондон кийин аты жөнү чыгат. 7131 сом которушубуз керек. 7131 сом. Перевестин басабыз. Алтынбекова Ж деп 3-чү адам чыкты. Так, читай условия перед тем, как вы ордер заходите. Биз кай жерин коюп бердик. Перед оплатой немеси жок болчу. Так. Ошондо мошенник болуп калды. Жок, кээ бирлер немеси условияга коюп койгон болот. И не трать мое время. Так, читай условия перед тем, как вы ордер. Так, немесин карап коебуз. Топ салдыңызбы? Жок, которо элекмин.
Так. Бул жерде мына все сделки 10 миңден ашык неме экен. 300 жолу сатып алган, 10 миңден ашык саткан. Так, объявлениясы 2 сатканга алганга да коюлган. Отзывдары жакшы эле. Немелери жок. Могу жерде бирөө бар экен, анан пользователь. Очень медленный дейт бирөө. Так. Условиясында мүмкүн болсо ошо неме киргенибизде могу жерге аты жөнүн коюп койсо, ошондо жакшыраак болот да. Тек киши. Эгер жок боло турган болсо, ошо которбой эле койгон жакшыраак. Перед пишем мне актуальный реквизит после перевода обязательно квитанцию. Бул жерде башка немеси жок, аты жөнүн коюп алып турган. Так, 7100 неме 31 сом. Котордум мен. Да. Немелер бар экен, ошон үчүн неме кылдым. Так, копировать этип алдым. Бул жакка кирип туруп, мына переведено деген кнопканы басабыз. Акчаны которгондон кийин оплачение далее. Кайра чатка киребиз. Чатка кирип туруп, плюстү басып, альбомго киребиз дагы, копировать этип алган немени жөнөтөбүз. Мынакей могу. Готово. Отправить. Да, ушундай неме болуп калса, бир сире полный карап текшерип эме кыласыздар. Анан кийин бул жерде баягы реквизитин жазган жерде фамилия аты турат эле, реквизит жок эле. Байкадыңыздарбы? Ошол жерде именно ошол адамдын реквизити и фамилия аты дагы турат. Анан кийин эгер третий лицо болсо, ошо третий лицондагы фамилия атын киргизип коет. Мына бул мага уже акчаны которуп берди. Эмне үчүн мен буга которуп салдым? Себеби историясында аябай көп колдонулган, алды сатысы немеси бар. Ошон үчүн мен ага ишенип эле которуп салдым акчаны. 100 мага которуп берди, 100 мага келип түштү. Мынакей. Так. Сатып алуу иши ушундай. Так, буну да неме кылып коебуз. Анан сатып алгандан кийин жана кабинетке которуш жанагындай. Сатканда мерчант болбосоң да сата бересиң? Да, сатканда да, мисалы үчүн азыр да бирөөнү кирип сатып көрөлү. Так, P2P'ге киребиз. Эми могу P2P'ге киргенде продайтка киребиз. Продайтка киргенибизде, так, 8352 бул уже мерчанткы, 8821ден. Бирок бунуку недоступный экен. Серий болуп турат көрүңүздөр. Монда кызыл болуп жанып туруш керек. 8764төн лимит 5000 сомдон өйдөгө деп атат, оптимага дейт. Хорошо. Буга 5000 сомдук сатайлы. Так, буну Бизге кайсысы